Саламатсыздарбы? Бүгін біз 7 каналдың оғысында 7 күндегі программаны өткөрөбүз. Өтүп бараткан аптанын жыйынтыктарын чыгарууга аракет кылабыз. Бизде конокто Бактияр Фаттахов, мурдагы экс-депутат, мурдагы министр жана көп жылдан бери Кыргызстан, Өзбекстан ортосундагы достук коомунун президенти. Канча жыл болуп? 30 жыл болуп, 31 жылга кетип атат. Ушунча жылдан бери. Şu iki ülkenin, anan iki elдің тарихы, тілі, дини bir деп, келечеги de bir деп жүрген адамдарды мындай коом негизинде жетектеп жүрөм. Кудайга шүкүр, эл жүртүп атасын алышка аракет кылып атабыз. Өтүп бараткан аптада жаңылыктарды мен 3 топко бөлүп алдым. Биринчи тобун азыр окуп көрөйүн, анан ошолордун ичинен бири негизги деп ошону таап, анан ошону талкуулап көрөлү. Эртең 17 ноябрда жергиликтүү кеңештерге шайлоо өткөрүлөт. 231 айыл жана 33 шаар кеңешине, алардын ичинде Бишкек менен Ош шаардык кеңештеринин депутаттары жаңы шайланат. Социал-демократтар партиясынын штабында 13 ноябрда тинтүү жүргүзүлүп, Темирлан Султанбеков, Ирина Карамушкина жана Роза Турксевер деген активисттер камакка алынды. Партия болсо Бишкек шаардык кеңешине боло турган шайлоодон четтетилди. 15 ноябрда президент Садыр Жапаров Оштогу жаңы барак айылынын ачылышына жана андан тышкары өлкөнүн ар башка аймагындагы 15 жакын ар түрдүү мектеп, оорукана, бала бакча, спорт комплекстердин ачылышына онлайн түрүндө катышты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 14 ноябрда жогорку кеңеште 24 жылдагы үстөзө жылдын жыйынтыгы боюнча дүң өндүрүмдүн өсүшү 9%дан ашат деп билдирди. 13 ноябрда 11 маалымат каражатынын жетекчилиги жогорку кеңештин спикери Нурлан Шакиевке кайрылып, жала жабуу боюнча даярданып жаткан мыйзам долбоору боюнча парламенттик угуу уюштурууну сунуштады. Кыргыз режиссеру Нурлан Абдыкадыровдун «Асман балдары» деген тасмасы Мексикада өткөн 17-чи эл аралык кинофестивалда 3 байгеге ээ болду. Ушулардын ичинен шайлоо негизги го. Бирок анын алдында мына жаңы барак деген айыл жөнүндө кичине кыска балким бирдеме айта кетсек. Бул тиги Өзбекстандан көчүрүлгөн эме да айыл, барак деген. Бул биринчиден мен ошол баракта жашаган элди дагы мындай жакшы билген адам катарында. Мен көп жыл Ошто жашап, ошол жерде иштегенмин да. Анан алар менен мындай катнаш болгон. Эл кыйналып калды эле да. Ошол мынабу өкмөтүбүз башында президенттер ушул жакшы мындай акылдашып, жакшы чечилди да. Кудай буйрса, мына күндүн, замандын талабына жооп бере турган айылга келип атышат да. Жаңы салынган үйлөр. Ооба. Алар аябай мындай бийликти мындай жасаган жумушудан ыраазы. Мен мындай жолдо көрүп, саламдашып калышканда айтып калам да, кандай сеңер жигиттер деп. Кудайга шүкүр. Бул мына өзүңүз мени тааныштырып атканда айтып кеттиңиз, мына 30 жылдан ашып, ошол эки элдин ортасында, эки өлкөнүн ортасында бир мындай бир элдик дипломатия жолу менен biz özümüzdü salımızı koşup gelip atağız da. Ben mına başında İslam Karimov mınan Askar Akayev'de oşol Oşka alıp barıp, oşol jerde Karimov'ke kalpak giydirip, Akayev'ke top giydirip, bulardı kucaktatıp, anam bayakı Oşta meni kaynatam Alımcan Yunus'up salıp bergen çayxana var, Suzak çayxanasında jolukturup, bul mınday tarihta Анан эсиңизде болса бир алыгы вечная дружба деген демилге Кыргызстан менен Өзбекстандан биздин аракатыбыз аркалуу ошол замандагы депутаттар мына жакында өтүп кетти Бегиш Аматов, Төлөгөн Касымбеков, ошолордун жардамы менен биз ошондой демилгелерди көтөргөнбүз да. Анан билесиз, мен Ошто горисполком төрагасы болгонмун. Анан мына 10-жылда президент Отунбаеванын указы менен коменданттын биринчи орун басары болуп, ошол жерде барып элди ушул тынчтык күнгече ошол жерде эл менен аралашып жүрүп, анан Кудайга шүкүр, мынандай жакшы күндөргө дагы жеттик да.
Азыр мына эки өлкөнүн ортасында şu президенттер алып барган акылдуу саясат негизинде интимакчылык болду. Анан азыр Орто Азия элдери бирикип мына эл аралык уюмдарда катышып атышат. 5 президент. Бул деген Кудай буйрса биз Орто Азия эли өнүккөн бир өлкөлөрдүн катарына киребиз деген үмүттө. Бул али орусча айтат, когда мы вместе, мы сильнее дейт. Ошон үчүн Кудайга шүкүр биздин ушул эмгегибиз азгина салымыбыз бар деп ойлойм. Шайлоо жөнүндө кандай дейсиз? Биринчиден бүгүн бир мындай бир агитация болуп калбасын, но баары бир биз элди эртең шайлоого урматтуу мекендештер өзүңөр айылыңарда, шаарда жакшынакай катышып, өзүңөрдү эл өкүлдөрүнү шайлап алгыла. Ошол карагыла, мынабу элдин укугуну мындай сактап, мындай элдин ушул патасын алышка жарай турган, билим деңгээли замандын талабына жооп бере турган жигит кыздарды шайлап алгыла. Бул деген жергиликтүү кеңеш ошол мынабу эл менен бийликтин ортосундагы эң мындай бир элге жакын тепкич да. Бул мен мына эл өкүлдөр палатасынын зам төрагасы болгонмун. Мен ошол депутат дегенден көрө ошол эл өкүлдөрү деген нарсаны мен жактырам да. Бул элдин өкүлү болуш үчүн ошол элдин элегиден өтүш керек да. Анан өткөндөн кийин мындай бир алиги бул эң сооптуу нарса элдин кызматында болуш. Ошол эл менен аралашып бирге жашап, ошол жердеги көйгөйлөргө көңүл буруп, көйгөйдү чечип жолун табып, аны мындай парламентине ошол кеңештин жыйынына алып барып сүнүштөп, аны бир чечимди алып, ал чечимди көзөмөлгө алып, анын бир жыйынтыгына чыгара турган, анан бир элге келип туруп, мана мен силердин ишеничиңер менен иштеп бердим, патайыңарды бергиле, дагы бир кайра силердин өкүлүңөр болуп жүрөйүн дей турган адамдарды шайлагыла. Шайлоо эртең Кудай буйрса бардыгыбыз ошол шайлоо участкаларына барып добушту берелик. Бул биздин жарандык, мындай айтканда, коомдун алдында ар бир жарандын жоопкерчилиги. Мындай бул мен сизде өтөт, мен шайласам эмне болот эле дебегиле. Ар бир добуштун баркы бар. Бул мен мына 10 жыл ушул жергиликтүү алдынча башкаруунун жетекчилигинде иштеп келген адам. Мен бул мыйзамдарды жакшы билем да. Жергиликтүү кеңештин мындай ролу аябай чоң. Азыр эмне айыл өнүксө, ошол район өнүкөт, район өнүксө, облус өнүкөт, анан республика. Мына азыр өзүңүз жаңылыкта айтып кеттиңиз, өкмөт жетекчибиз мынау өсүү темпini 9%-дан жокоруна айтып атат. Бул Кудайга шүкүр ушундай күнгө жеткенибиз. Бүгүн бийлик мына жакшы жетекчилерибиз иштеп атышат. Энди ар бир жерде ошол жергиликтүү кеңеш ар бир айылда кандайдыр мындай көзөмөлдү күчөйтсөңөр, мен бир замандарда Ошто исполкомду төрагасынан мурун элдик көзөмөлдү жетектегенмин, так? Народный контроль деп койтун. Ал ар бир жерде ресурстарыбыз бар. Ошол жерди шартына карап туруп, иш жайларын түзсөк, ошол жерде дагы бир мына азыр ошол мына өнүгүүнүн мындай структурасына карасаңыз, өндүрүү, айыл чарба, туризм, анан баягы мындай сфера услуг деп коет. Ошолордо ошол ишкер кишилерге шарайтты жаратып, аларга бир көңүл буруп, ошол дагы бир нерсени айтып кетет элем. Бизди мындай табигый шартыбыз шундай жакшыки, биз ар бир жерде мындай азык туулуу балансын иштеп чыгыш керек. Нарынеке ошол шартына карап туруп, билесиз, элеги керектүүчүлөрдүн укугуну коргоо жөнүндө дагы мен көп жыл жетекчи болгонмун. Ошол айылда эмнени өстүрсө болот. Аны бир балансты иштеп чыгыш үчүн ошол элдин санына карап туруп, жердин шартына карап туруп караш керек. Эмнени өнүктүрсө болот, эмнени өстүрсө болот. Анан ашыкчасыны жакшынакай кылып, маркетинг кылып, аны башка эл аралык базарларга алып барып, жакшынакай баягы бизде мындай переработка деп коебуз, ошону күчөйтүп,
Biz dağı 10%dan önüp dursek, Құдай бұйырса, Қырғызстан өніккен өлкөлөрдүн арасына кошулуп калабыз да. Азыр ошол темпти сактап калалык да. Ошол жергиликтүү кеңешке барган депутаттардын эң биринчи максаты ушул мынабу өнүгүү темпини сактап, андан дагы өстүрүп, анан бир мындай жакшы СССР заманында положительный опытты мындай таратайт элек да. Мен әлеге жергілікті өз алдынчын башкарып турганда Нарындиктарды Ошқа алып барып, Көлдүктөрдү Баткенге алып барып, бир мындай әлеге тажрыйба алмашып, жакшы нарсасын үйрөнүп, жаман нарсасына мындай ой пикирди айтып, ошондой нарсаларды кылайлык да. Ну, шайлоо эртең Кудай буйрса ошол ар бир эңерден бир мындай жарандык жоопкерчилик сезип туруп шайлоого катышкыла, жакшы адамдарды сайлагыла. Дайыр нерсе мына мен эсимде Аскар Акаев шайлоонун алдында бир айтып калганы бар эле. Эми добуштар сатып алып атса акчасын алууга өзүңөр тияка киргенде башкача добуш берип койгула деп. Коомду бузуп албадыкпы? Бузулду. Бул коом ошондо бул мындай айтканда чоң катачылыкка жол коюлган да. Садыр Жапаров айтып атат, 10 000 сом берип атса добуш, ошол 10 000 сом менен башына чапкыла деп. Мына журт башчыбыз мына элдин көпчүлүгү ошондой да. Бул депутат деген жергиликтүү кеңеш, бул сиздин эртеңки күнүңүздөгү укугуңузду, сиздин мындай айтканда келечегиңизге жооп бере турган адам. Билимдүү адамдарды сайлагыла. Билим деңгээли жакшы болсун, замандын талабына жооп бере турган, эртеңки күндү көрө турган. Мындай айтканда, орусча айтканда, определить людей, обладающих дарью предвидения, да? Он должен увидеть, что к чему приведет. То есть баягы кабыл алган чечим эмнени өзгөртөт, кандай өзгөртөт, аны жолу кандай, ошону биле турган. Мен көп мыйзамдарды жазган адам катарында айтам да. Ал мындай элдин өкүлү болуш үчүн бир мындай пешенасыда бир мындай болуш керек да. Жаңылыктардын экинчи тобуна өтөлү. Мен окуп көрөйүн экинчи топту. Садыр Жапаров, президент Садыр Жапаров 12 ноябрда Бакы шаарында өткөн Бириккен Улуттардын климаттын өзгөрүүсү боюнча 29-чу конференциясына катышып сөз сүйлөдү. Кыргызстан азыр бардык жыйындарда жашыл экономиканы колдоп келатат. Бакы саммити учурунда Кыргызстандын биринчи айымы Айгүл Жапарова журналисттер менен жолугуп, тоолуу өлкөлөр жаштарынын фестивалын өткөрүү демилгесин көтөрдү. Анын алдында 11 ноябрда Садыр Жапаров Сауд Арабияда Ислам кызматташуу уюмунун саммитине чыгып сүйлөп, Палестинанын карапайым калкын сактоо максатында гуманитардык коридор уюштуруу демилгеси менен чыкты. Сауд Арабияга барганда президент Садыр Жапаров Саудиянын өнүктүрүү фондунун директору Султан Абдрахман Аль-Маршат менен жолугуп, Кыргызстандагы ипотека программасын каржылоону көбөйтүү тууралуу суранды. Акылбек Жапаров 14 ноябрда Асман шаарын курууга 480 миллион доллар чогулганын айтты, билдирди. Жана анын айтымында шаарды куруу эмдиги жылы башталат. 11 ноябрда Райым Матраимов соттун чечими менен тилгат негизинде үй камагына чыгарылды. Ал үстүбүздүү жылдын март айында камакка алынган. Ушулардын ичинде жанагы саммиттер го, Сауд Арабиядагы, Бакы шаарындагы. Бул Нарынеке, бул бизде өзүбүздүн Бишкекте өткөн түрк элдеринин ошол Азербайжан республиканын жетекчиси келип катышып, анан ошондой эле биздин президентибиз айтпадыбы, Кудай буйрса ошол бардыгыбыз колдоп ошол COP29 деген нарса жакшы өтсүн, ага катышабыз деп айтып кетти эле да. Анан бардык президенттер Бакуге барып, өздөрү ошол жерде сөз чыгарышып, бул эртеңки күндө биздин мындай айтканда кылым өзгөрүп кетип атат да. Биз мына арал жоголуп кетип атат деп мына биздин өкмөт жетекчибиз Ысык көл жөнүндө айтып атпайбы да. Кээ бир дарыялардан келип аткан суудардын жок болушуна көл эртеңки күнгө сактап калыш үчүн ойлонолук деп. Бул ошол биздин өлкөлөрдүн ошол дүйнөдөгү орну. Мындай эл аралык чоң
көйгөйлөргө биз өзүбүздүн салымыбызды кошуп, президенттердин сөзлөгөн сөздөрдү мен окуп чыктым. Жакшынакай сүнүштөр менен чыгышты. Так, Өзбекстандын президенти, биздин өзүбүздүн президент жакшынакай ой пикирлерин бөлүштү. Кудай буйрса, бул деген биздин ошол элдер интимак болсок, баягы эл аралык деңгээлде биздин мындай весовой категориябызда чоң болуп атат да. Көтөрүлөт. Да, эл аралык мындай деңгээлде сүнүш менен чыккан, бул жакшы болуп атат да. Энди мен айтып жүрөм, биз мындай ийик Кыргызстандын табияты, бизге мындай калган экологияны сактап, балдарыбызга жакшынакай өлкөнү калдырышыбыз керек да. Биз Кудайга ийик жерде төрөлгөнүбүзгө Кудайга шүкүр кылышыбыз керек да. Бизге эмне мындай тарыхта эмне бизди өлкөлөрдө интимагын бузам, бир өнөкүп, бир өсүш болбосун деген күчтөр дагы эле бар да. Этият болушубуз керек. Бизди тарыхты карап, биз келечекке үмүт менен мындай, мен көп жерде айтып жүрөм, биз бири-бирибиз менен атаандашпай, биз элдик мындай эл аралык базарларга жакшынакай өзүбүздө жетишкен товарлар менен, кызматтар менен эл аралык базарга чыгышыбыз керек. Атаандаштык биз бири-бирибиз менен кайсы өлкөдө эмнени өнүктүрсө болот. Мына биз Кыргызстанда туризмди аябай жакшы өнүктүрсөк болот. Туурабы? Канча элибизди ошол бала бакыраны жакшынакай кылып баксак болот. Бунун үчүн баягы мындай айтканда башка чет өлкөгө кетип турган адамдар Кыргызстанга келип эс алсын. Биздин экономикага салым кошулат да. Анан мынабу Саудия Арабистанына барып келген президенти. Бул мен мына Кудайга шүкүр, энди намаз окуп, жума намаздарга барып көрөм. Бизде диндин энди мындай айтканда элибизди тарбиялашта аябай орну чоң да. Бул жаштарыбыз ошол жерге барганда, мына билесиз, мына эң кыйын күндөрдө мен Ошко барбадымбы, коменданттын замы болуп, элди кандай кылып тынчытсак болот? Ошол мечиттерге барып, өзүбүз намаз окуп, мына Ильяс Юсупалиев деген кыргыз аксакалды, Бөрүбай Жураев деген өзбек аксакалды алып алып, элди арасына кирип, ошол жерде эл менен намаз окуп, андан чыккандан кийин мечиттен чыгып, секин тышкарыга чыккандан кийин элди ойнанайындар. Бизди элди, өзбек менен кыргызды интимагын бузам деген күчтөрдүн иши бул. Биз кадымдан, кылымдан бирге жашап келген элбиз. Биздин тинибиз бир, тилибиз бир. Мындай айтканда тарыхты басып өткөн жолубуз бир, келечегибиз да бир деп туруп, анан интимак калып келбедикпи, так? Анда баягы молдокелерге мен барып кайрылып, алар бизге жакшынакай жардам берди. Молдокелерден мына мен мына Абдышүкүр 7 апрель мечитине келип калганда мен барып калам. Жакшынакай илимпостторубуз бар, так? Бул динди пайдасыны, анан динди күчүнү пайдаланышты өкмөт, ошол мамлекеттик бийлик жакшы мындай, мына жергиликтүү кеңешке дагы ошол инсапы бар, мындай жакшы элдин арасында баркы бар, кадыр баркы бар адамдар сайланып калса, элди тарбиялашыбыз керек. Мындай көчөдө карап турсаңыз, жаштар отуруп алып, сигарет чекишип туруп, таштап, бул таштандыкты алып барып кое турган жери бар. Бул алиги орустар алып койт, ар бир жерге бир элди тарбиялашыбыз керек да. Эмнеге мынабу Европа эли өнүкүп атат, так? Эл тарбияланган, так? Биздин чоң тарыхыбыз бар. Биздин мындай айтканда биз аябай мындай жакшы шартта жашай турган элбиз, так? Ошого мен айтып кетет элем, бул араб дүйнөсү, мусулман дүйнөсү бири-бирибиз менен интимак болгонубуз ар бирибизге бул пайда келет, так? Азыр мына умра ажга барып келип атышат. Кудай буйрса, ошол барып келген адам өзүнүн жашап аткан айылына, көчөсүнө таасир кылсын, так? Унчукпай өзү үчүн эмес, элди тарбиялаш керек да. Барып келгенден кийин бул мындай айтканда жүрөгүн тазалап келди, так? Тазалап. Энди буну мындай караш керек, так?
это не мое дело, бұл менге қарашпайды деп тұрып, әлеге безразличие болсек, болбайды. Ошол балдар біздің келечегибиз дегенден кейін жаштарды тарбиясына мен айтат элем, ошол биздин молдекелер, ошол мусулман илим посттарынын күчүнүн, аклынын, тилинин пайдалансак жакшы болот. Рахмат, мен 3-чү топту окуп көрөйүн. Жаңылыктардын 3-чү тобун жанагы сиздин айтканыңызга диндин уландысы болуп атат, дин маселеси боюнча. Дин эркиндиги тууралуу мыйзамга өзгөртүү киргизүү тууралуу жаңы мыйзам долбоору боюнча азыр кыргыз коомунда кызуу талкуу уланып жатат. Евразиялык комиссиянын билдиргенине караганда, үстүбүздөгү жылдын 9 айында Кыргызстандагы өндүрүш, жалпы эмес, өндүрүш 4,2%га өсүптүр. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров 14 ноябрда жогорку кеңеште сүйлөп жатып, президент Жапаров ага врачтардын айлыгын жогорку кеңештин депутаттарынын айлыгына чейин көтөрүү тапшырмасын берген тууралуу билдирди. 11 ноябрда Казакстандын Чимкент шаарында Борбор Азия өлкөлөрүнүн 9-чу эл аралык театр фестивалы аяктады жана анда кыргыз режиссеру Шамил Дыйканбаев эң мыкты режиссер деп табылды. 26 жылдагы дүйнө чемпионатына тандоо иретинде 14 ноябрда Кыргызстандын футбол боюнча курамасы Бириккен Араб Эмираттарынын курамасы менен алардын талаасында ойноп 0-3 эсебинде утулуп калды. 12 ноябрда Бишкектеги Фрунзе музейинде белгилүү кинорежиссер Динара Асанованын чыгармачылыгына арналган көргөзмө ачылды. Азырда иштеп атат. Ушулардын ичинде жанагы дин маселесин улантсак, жаңы долбоор даярдалып атат. Биринчиден ошол мындай укуктуу, билимдүү жаштарды өстүрсөк да, баягы мындай айтканда правовое сознанияны күчөйтсөк да, ошол баягы жоопкерчиликти билбеген адам ката кылып коюшу мүмкүн да. Ошого биз энди мындай элди карасаңыз, бардык жаштар Кудайга шүкүр мындай ушу үмүттөнүп окуп алсам, ушул мынабу мадрасалар ачылып атат, анан ошол мечиттерге барып, аксакалдарды окуп, өзү мындай айтканда биздин ислам дини бул аябай прогрессивдүү дил. Бул диндин күчүнө, бул диндин мындай айтканда алеги дин менен мамлекет ажыратылган менен буну жетектеш керек да. Биздин мына мен көп муфтийлерди жакшы билем да. Алар менен мындай жолукканда учурашып сүйлөшүп турам. Ал мына рахматтуу Чубак ажыны коомду тарбиялagичте ролу аябай чоң эле да. Чубак ажыны азыр сөздөрүнө азыр укуп, бул адамдын жаш болгон менен кандай бир мындай чоң билимдүү экенлигин билер. Таасирдүү. Да. Максат ажыны билем, кейинги муфтийлерди билем, Абдышүкүрдү. Мен Абдышүкүрдү ошол 10 жылдан кийин араб дүйнөсүнөн аябай чоң илим пост адамдарды келип, йыгылап туруп, "Ой, айнанай туугандар, эмне кылып атасыңар" деген сүйлөгөн сөздөрү көзүмдө турат да. Булар мындай айтканда элди тарбиялашта булардын ролу аябай күчтүк да. Биз буга мындай чындыкты айтышыбыз керек. Энди мындайда бул муфтияттын өзү бир дагы эле мындай ишин күчөйтсө болот да. Бул ошол мына шайлоо деп кеттик. Ошол жергиликтүү кеңештер менен байланыштуу болсо. Мен мына шаарда оштиктарды эсимде бар. Өзүм көрүш балконунун төрагасы бүгүнгү мэр деп коет. Болгон менен молдекаларды чакырып, алар менен сүйлөшөт эле да. Ошол шаардын казысын чакырып, эмне көйгөйлөр бар. Анан ошол жерде мен Ош шаарында көп жерлерге ушул мечит курушка жардам бергенмин да. Ачык эле элдин сүнүшү менен кайсы жерде кандай мечит. Кудайга шүкүр азыр ошол мечиттерде эл намаз окуп атат, балдарды окутуп атышат, кыздар окуп атышат. Бул
мындайда реакционный жағына көзөмөл кылып, баягы жаман акымга кирип кетпесин да. Бул мындай айтканда биздин келечегибиз ошол мына Орта Азия элдеринин биримдиги, мусулман дүйнөсүнүн биримдиги. Ошолордун арасында мына биздин аябай жаштарыбызда таланттуу балдарыбыз бар да. Бул мындай коркпастан биргелешип элди тарбиялашыбыз керек да. Келечегибиз балдарыбыз. Балдарды жакшынакай тарбиялап, имандуу кылсак, мактаптарга иман сабактарын алып кирсек, ошол мен министр менен да бир жолкуп сүйлөшөйүн деп атам. Мен өзүм ошол көп хикматтуу сөзлөр деп коет. Ошолорду мындай каламга салып жүрөм да. Ошол аларды биз балдарга өткөрүшүбүз керек да. Биринчи ошол ата-энени разы кыл деп атат. Ата-эне разы болса, Кудай разы деп атат. Атаны патасын алса, эл көкөрөт да. Дуа менен эл көкөрөт дейт. Ата-энени ошол жаштар патасын алса, бири-бири менен интимак болса, бир жастыкка баш кошса, ошол жерде балдар төрөлсө, балдар неберелер баладан ширин деп ата-эне эмнени көрөт? Баланы бактыны көргөн адам бактылуу болот дейт. Небересini бактыны көргөн адам ошол мындай айтканда жакшы жашайт да. Неберени көрсөң кубанасың, туурабы? Өзүбүздө ушундай ролдабыз. Мен бир нерсеге чакырып кетет элем. Бул кечирилбей турган күнөктөр бар. Мен аны дагы бир каламга салганмын да. Ошондой айтып, мынандай иштерди Кудай кечирбейт. Бул кечириле турган күнөктөр бар да. Кечирилбей турган күнөктөрдөн Кудай сактасын. Ошого балдарды мындай жаштыктан миясы катыбастан туруп, ошол биздин динибиз кандай экен, биз мына кайсы мазхабтан экенбиз, Матуриди ким, Ханафи, Мазаби ким, буларды түшүндүрүп тоогру жолго алып барышыбыз керек да. Ушул иман сабактарыны тезирээк киритсек жакшы болот эле. Мына жаңы мыйзамда, азыркы иштеп аткан мыйзамда жанагы муфтият башкалардан өйдө деп тартип орнотуп тургандай эмеси жазылып атат. Азыркы мыйзамда бул алеги мындай вертикал власты аныкталбай, бир коомдук мындай жамаат катарында эле аныкталып калган да. Жок, андай туура келбейт да. Мурда мен муфтийларды бардыгын билем. Муфтияттын ролу күчөйүшкө жакшы болот. Анан муфтият өзү мындай көзөмөлдөп, ушул өкмөт менен акылдашып, билесизби элеги 3 келишим ошол менен акылдашып алып, элди биздин өлкөнү ким өнүктүрөт? Биргелешип, арабаны бирге тартсак, анан өнүкөт. Эл, бийликтин ээси эл. Кыргызстанда жашап аткан, улутуна карабай жашап аткан эл. Ал динибизде, муфтиятыбызда элдин кызматында. Мен ошол муфтияттын ролун күчөтүш жөнүндө мен колдойм да. Бул туура. Муфтияттын мындай колунда аябай чоң күч бар да. Ошого мындай инициативаны көтөрүп, ошол инициативаны колдашка чакырып кетем мен. Азыркы учурда кээ бир диний уюмдар баш ийбей коет экен да. Силер деле коомдук уюмсуңар, биз деле коомдук уюмбуз деп, жанагы башка жолдон башка жакка буруп кеткендер. Билесизби, бул мындай күчтөр жок баста. Элдин, ушул биздин элдин интимагын бузам деген, даже бизди динде болбогон адамдар бизди Куранды үйрөнүп, бизди элди кандай кылып бөлсө болот, эмнеге тескери жолго баштаса экен деген күчтөр бар да. Мындан этат болушубуз керек. Бунун үчүн билимдүүлүктү көтөрүшүбүз керек да. Рахмат сизге, убактыбызды аяктап калды. Биринчиден, Нарын аке, мына эл сизден аябай ыраазы. Мына жаңылыктарды айтып, мен ар сапар окуп турам. Ушундай элдин соопчилигин алып жүргөн агабызсыз. Элдин патасын алып жүрө бериң. Рахмат, рахмат. Биз бүгүн өтүп бараткан аптанын жаңылыктарын талдаганга аракет кылдык. Окуяларды талдаганга бизде конокто Бактияр Фаттаков болду, мурдагы министр, экс-депутат жана азыр Өзбекстан-Кыргызстан достук коомунун президенти. Ооба. Рахмат сизге. Рахмат сизге. Саламатыңыздар.